Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү, окутуучу Кайгыева Үлпат Тагайбековна, БКМК 0220 тайпасынын студенти Асель Турдубаева. Кайтарым байланыш. Лекция Манас эпосун издөө жана жыйноо тарыхы. Манас эпосун жыйноо жана изилдөө иши өткөн кылымдын ортосунда түндүк кыргыздар Россияга кошулгандан кийин орус окумуштуулар тарабынан изилдене баштаган. Казак окумуштуусу Чохан Валиханов 1850-жылдары атайын тапшырма менен Синцзянга өтүп барып, кыргыздарга токтолуп, Манас жомогу менен таанышкан. Манас чоң таасир кылган болуу керек. Манас поэманын бир эпизодун, тактап айтканда, Көкөтөйдүн ашын жомокчунун оозунан жазып алдым деп жазат. Тилекке каршы, жазып алдым деген тексти алиге чейин архивден табыла элек. Чохан Валиханов балким бул кагаз бетине түшүрүлгөн кыргызча биринчи сөз болуусу мүмкүн. Чохан Валиханов өзүнүн очерки Джунгари деген эмгегинде Манас жомогунун кыскача мазмунун орус тилинде жарыялап, ал эми Көкөтөйдүн ашы бөлүмүнүн орусча котормосунун окумуштуунун архивинде сакталганы бизге маалым. Эпостун варианттарын жыйноо менен катар, алардын үзүндүлөрүнөн жарыялоо жана эпосту изилдөө боюнча да бир кыйла иштер жүргүзүлүп, 1925-жылы жомокчу Тыныбектин айтуусу боюнча Семетейдин үзүндүсүнөн баштап Манас менен Семетейдин айрым эпизоддору кыргыз тилинде китепчелер түрүндө басылып чыгып, 1946-жылы Чоң казат эпизоду орус тилине которуп, Москвада жарыяланган. Манас эпосу кыргыз эмгекчилеринин таламын көздөгөн элдик чыгармабы же патриархалдык, феодалдык чөйрөлөрдүн таламын көздөгөн реакциячыл эпоспу деген маселе коюлуп, бул маселени сессияга катышкандардын басымдуу бөлүгү эпосту негизги элдик корутундууга келишти. Негизги элдик эпос болуу менен катар, эпостун жазылып алынган кээ бир варианттарында эмгекчил элдин духуна карама-каршы келген бай манапчыл идеологияны көрсөткөн мотивдер гана эмес, айрым эпизоддор да бар экендиги аныкталган. Казак окумуштуусу Чохан Валиханов кыргыз жергесине 3 жолу келип, ал саякатында кыргыз элинин ооз-эки адабиятын, тарыхын, этнографиясын изилдеген. Манас эпосунан Көкөтөйдүн ашын эпизодун жазып алып, дүйнөгө жарыялаган. Манас эпосу жанрдык белгилери боюнча баатырдык эпостордун катарына кирип, ал байыркы гректердин Илиада, Одиссея эпосун кошкондо да көлөмүнөн 20 эсе чоң, индиялыктардын Махабхаратынан 2,5 эсе чоң болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.